Ассаламу алейкум, сиздер менен мен Актилек Капаров. Бул чыгарылышта Нариман Төлеев Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору жана Бишкек шаарынын мэри болуп турганда, анын жакындары кайсы соода борборлорун курганын биле аласыз. Ал эми андан соң мамлекет конфискациялап алган мүлктөрдү Төлеевтердин үй бүлөсүнө кайтарып бергенин көрсөтүп беребиз. Кеттик анда. Эл арасында Нариман Төлеев жогорку кызматтарда отурганда эбегейсиз көп байлык топтогон деген кептер айтылып жүрөт. Анда анын эмгек жолуна көз чаптыралы. Айрым булактарда ал совет мезгилинен бери эле аябай каттуу иштеген жазылып жүрөт. Эмгек жолун Төлеев 1985 жылы механизациялаштырылган көчмө колоннанын мастери болуп баштаган. 2005 жылга чейин ар түрдүү мамлекеттик ишканаларда жана акционердик коомдордо жетекчи болуп иштеген. 2005 жылы Кыргыз темир жолу ишканасынын башчысы болуп дайындалган. Дал ошол жылдан тартып анын жашоосунда кескин бурулуштар башталган. Кактус медиа басылмасынын маалыматына караганда, Төлеевтердин бери дегенде эле 15 менчик компаниясы бар. Ал эми булардын 5-өө Төлеев Кыргыз темир жолу ишканасын башкарып турганда катталган. Муну Минюстун сайтындагы маалыматтар да тастыктайт. Бирок алгач сөз болуп жаткан 5 компанияны атап өтөйүн. Алар ЖЧК Ташболот Холдинг, Рахат Пелес, Снейк күзөт агенттиги Sunway жана Terra Nova компаниялары. Ушуну менен эле бүтүп калды десеңиздер, жаңылышасыздар. Кеттик, дагы уланталы. 2006 жылы Кыргыз темир жолунун ошол кездеги жетекчиси Нариман Төлеевдин атасы Ташболот Төлеев жана Жетиген Маданов аттуу адам Киев 128 дарегиндеги жер тилкенин ээси болуп калышкан. Учурда ал жерде караван соода борбору жайгашкан. Келиңиздер анда имараттын кантип курулганын көрөлү. Спутниктен тартылган сүрөттөргө караганда, курулуш 2005 жылы башталган. Ал эми 2006 жылдын декабрындагы сүрөттөр курулуш иштерин аяктаганын көрсөтөт. Кызыгы, курулуш 2006 жылдын декабрь айында ЖЧК караван соода түйүнү же ЖЧК Ташболот Холдингдин компаниясынын менчигине өтөт. Ташболот Холдингдин негиздөөчүлөрү катары Төлеев деген фамилияны алган бир нече адам көрсөтүлгөн. 10 жыл өткөндөн кийин соода түйүн мамлекеттин карамагына өткөн. Анда соода түйүндөргө болгон сапарыбызды андан ары да уланталы. Бул Весна соода борбору, мурун ал Рахат Пелес деп аталчу. 2006 жылы соода борбор жайгашкан жер тилке Бишкек мэриясына караштуу болчу. Бирок Аянт Рент же Рахат Пелес компаниясына пайдаланууга берилген. Спутниктен тартылган сүрөттөргө караганда 2005 жылы аталган жер тилкеде соода борбор жок болгон. Бирок 2008 жылы Төлеев мэр болуп дайындалган жана ошол эле жылдын май айында Рахат Пелес компаниясы жогоруда сөз болгон жер тилкеге ээлик кылып калган. Минюстун сайтына караганда фирманы Төлеевдин кызы Назгүл жетектейт. Ал эми фирманын негиздөөчүлөрү Төлеевдин тууганы Нарымбек жана Ташболот Холдинг компаниясы. Бир жыл өткөндөн кийин эле бул жерде Бишкектин мэринин туугандарынын дагы бир соода комплексинин курулуп башталганын көрө алабыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Нариман Төлеев 2008 жылдан 2010 жылдагы апрель окуяларына чейин Бишкек шаарынын мэри болуп турган. А бул ГУМ соода борбору. Кадастрдын сайтына караганда соода борбордун 2 кадастрдык номери бар. Алардын бирин текшерип көрсөк, жер тилке 2009 жылы Ратеус компаниясынын менчигине өткөнүн биле алабыз. Аталган компания 2009 жылы түзүлгөн жана негиздөөчүсү катары Төлеевдин апасы Чынар Нурманбетова көрсөтүлгөн. Учурда комплекс Ташболот Холдинг компаниясына таандык. Эмесе самдан сапат көтөлү. А бул сапат имараты. Кадастрдын сайтына караганда 2009 жылга чейин имарат орун алган жер тилке Бишкек мэриясына карап турган. Кийин бул жер Төлеевдин туугандарына таандык болгон Экспострой фирмасына алгач колдонууга, кийин ижарага берилген. Бирок 2009 жылдын апрель айында имарат Ташболот Холдинг компаниясынын менчигине өткөн. Ал эми 2016 жылы мамлекетке кайтарылган. Муну эстеп туруңуз. Бул темага бир аздан соң кайтып келебиз. Бул ортодо Төлеевтердин дагы бир кыймылсыз мүлкү тууралуу айта кетпесек болбойт. Бул үй мамлекеттик резиденциядан алыс эмес, элитный райондо жайгашкан. Кадастрдын сайты көрсөткөндөй, 2009 жылдан бери бул мүлккө Нариман Төлеевдин уулу Санжар ээлик кылып келген. 2016 жылы бул үй дагы мамлекетке кайтарылган. Муну дагы унутпай туруңуздар. Ошентип андан ары эмне болду? Кандуу апрель окуяларынан кийин Нариман Төлеев, азыркы президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтер менен бирге Ата журт партиясынын тизмеси менен жогорку кенешке депутат болуп келген.
2012 жылы ал коррупцияга шектелип кармалган. Спутник Кыргызстан басылмасынын маалыматына караганда, сот Түлеевди 11 жылга эркинден ажыратып, мүлктөрүн конфискациялоого токтом чыгарган. 2016 жылы ал эркиндикке чыккан жана казынага 60 миллион сомдон ашык каражатты кайтарган. Өткөн жылдагы октябрь окуяларынан кийин Түлеев кокусунан эле Борбор калаанын биринчи вице-мэри болуп дайындалган. 2 күн өтпөй кызматтан дагы алынган. Ал эми ушул жылдын жазында анын Ак Бата деп аталган партиясы Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна катышып, алдын ала жыйынтык боюнча жеңишке жеткен. Бирок расмий жыйынтык чыкканга чейин БШК бул партияны жарыштан четтетип салган. Ошентип, сиздер Түлеевдин соода түйүндөр кербени, конфискацияланган мүлктөрү жана чоң саясатка кайтып келүү аракеттери тууралуу билдиңиздер. Бирок бул али бар эмес. 2021 жылдын сентябрь айынын соңунда ЖМКлар мамлекет Түлеевке караван соода борборунун жарымын кайтарганын, ал эми Түлеев 11 батирди мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүп бергенин жазып чыгышкан. Түлеев соттун 2013 жылы чыгарган чечимине каршы чыкты жана 2021 жылдын 17 сентябрында анын конфискацияланган мүлкү боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун өкүмүнүн жокко чыгаруу боюнча арызы канааттандырылган. Түлеевке соода борборунун биринчи кабаты жана жер төлөөсүнүн бир бөлүгү кайтарылып берилди. Кадастрдагы документте Киев 128 көчөсүндөгү курулуш ушул жылдын 27 сентябрында Ташболот холдингке өткөндүгү айтылат. Жана ошол эле күнү ЖЧК Ташболот холдинг кайрадан Сапат имаратына ээлик кылып калат. Бирок көп узабай октябрь айынын башында кайрадан мамлекетке кайтарылган. Ал эми мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан үй ушул айдын башында Түлеевтерге кайтарылып берилди. Аны менен бирге Эркиндик бульвары 14 жана Токтогул 86/1 көчөсүндө жайгашкан конфискацияланган квартиралар Түлеевтерге кайтарылып берилди. Амында Умиталиев 41 көчөсүндө жайгашкан дагы бир квартира мамлекеттен Нарымбек кызы Айжан аттуу жаранга өткөрүлүп берилди. Ачык булактар аркылуу мурун конфискацияланган ушул гана мүлктөрдү таба алдык. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кандай ойлойсуздар? Жаңы бийликтин келиши менен Түлеевтердин башына кайрадан бакыт кушу кондо окшойт. Кыскасы, өлкөнүн негизги адамдары Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун бийликке келишине 1 жыл толушу менен айрым конфискацияланган мүлктөр Налиман Түлеевдин үй бүлөсүнө кайтарылып берилди. Биз ал үчүн кубанычыбызды тең бөлүшөбүз. А эгер жолду экс атка минерге ичиңер күйүп атса, Садыр Жапаровдун тарапташтары айткандай туз жалагыла. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. А мен соода борборуна барып келейин.